Ассаламу алейкум, урматтуу Багыстыруу Кыргызстан каналы, кутман күнүңүздөр менен. Бүгүн дагы сиздер менен Алмурут боюнча, биздин тил менен айтканда нак боюнча сүйлөшөбүз. Быйылкы жылы накка болгон талап жогору болду. Биринчиден холодильник алды, экинчиден экспортко, сыртка ташыганга алышты. Быйыл ушунчалык көп издешти. Бизде ушундай нактардан көп чоң бактар мурда жаратылган эмес экен. Мындай бактар эми гана жаратылып атат. Мынагы жаш бак. Жаш бактын ичинде турабыз. Алдыбызда бул Талгарка сортундагы алмурут турат. Буга чейин Клапа жана Вильямс жана башка нактар сатылып бүттү. Азыр кезек мына ушул алмурутта сатыла турган мезгил ушуп атат азыр. Кече базарда тартып көрсөттүм, көргөн болсоңуздар, эң начар сорттогу алмуруттарды 50 сом 60 сомдон сатып атат. Мына ушундай таза жаш чоң көчөттөрдүкү болсо базарда экспортко 70-80 сомдон алынып атат. Алмурут көчөтүнү билесиздер, алмадан кийинки орунда турган бизнестердин бири болуп эсептелет. Түшүмдүүлүгү боюнча жана акчаны көп бериш боюнча бул алмадан кийинки орунда турат. Эң түшүмдүү, эң пайдалуу болуп алма эсептелет экен, андан кийин мына ушул алмурут эсептелет. Бышуу мөөнөтү Талгарка сентябрь айынын башыга туура келип атат бизге. Ысык жерлерде бул август айына туура келет. Ушул Талгарканы үзүп 2 жума, холодильниктерде 1 ай, 2 ай, кээ бирде 3 айга чейин сактаса болот. Бул шире ооруга бир аз жакыныраак болот, андан тышкары күйүк оорусуна бир аз жакын болот. Андан тышкары анчалык көп оорусу жок. Эң негизи көбүрөөк кыйнаганы бул күйүк оорусу. Азыр мына ушул алмуруттун салмагы 200 граммга чейин чамалайт. Өтө түшүмдүү. Орто сейректе алган бул. Кийинки сорттогу нак бизде 3 коргон наги деп айтылат. Өз тилибизде эле айтып атам азыр. Бул бышуу мөөнөтү кышында бышат, күзүндө терилет, кышы бою сакталып, кышында жакшы. Мурда элде көп болчу, азыр ушул сортту негедир эл жоготуп койду. Шире оорусу менен көбүрөөк ооруйт, анча курт түшөт. Күйүк оорусу менен бирок азыраак ооруйт. Мурда өтө көп болчу элде. Азыр азайып, буга талап жылдан жылга өсүп атат. Мына ушул нактан дагы бак жаратсаңыздар болот. Мындан тышкары кыргызский зимний, кыргыздын кышкы наги деген бар. Мына ушунан дагы тексеңиздер болот. Сиздер менен Багыстыруу Кыргызстан каналы болду. Тынч, аман болуңуздар.